Саламатсыздар урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана бүгүнкү сабагыбыздын темасы күн эң жакынкы жылдыз деп аталат. Демек, бүгүнкү сабакта балдар бизге эң жакын болгон жылдызыбыз, биздин жерге жашоо берип турган күн жылдызы жөнүндө кеңири сөз кылат экенбиз. Ушул күн жылдызынын түзүлүшү, күн жылдызындагы күндүн түпкүрүндөгү жүрүп аткан процесстер жөнүндө дагы айтабыз. Дегиле биздин күн системабыздагы эң жарык, башкача айтканда бардык планеталарды жарык кылып турган, ошонун ичинде Жер планетасында жашоонун булагы болуп эсептелинген күн кандай жылдыздар катарына кирет? Биз билгендей, күн системасы өзүнө 8 планетаны камтыйт. Анын 3-чү планетасы болуп биздин Жер эсептелинет. Жана ушул Жерди жылытып, жылуулугун берип, Жерге жарыгын берип, Жердеги жашоо, тиричиликтин баарысын камсыз кылып турган күн жылдызынын түзүлүшү кандай балдар? Жалпы түзүлүшүнө келип турган болсок, күн жылдызы массасы 2^10^30 даражасындагы килограммга бар, радиусу 700 000 километрге. Тыгыздыгы болжол менен 1,41 грамм сантиметр кубка барабар. Эгерде салыштыруу иретинде карай турган болсок, массасы Жердин 333 000 массасын кошконго барабар экен балдар. Ал эми көлөмү Жерге салыштырмалуу 1,300,000 эсе чоң экен балдар. Карагылачы, Жерден канча эсе чоң. Башкача айтканда, Жерден 1,300,000 Жердин көлөмүндөй болгон көлөмдүн баарын бириктиргенде гана биз күндүн көлөмүн элестете алат экенбиз. Ал эми салыштыруу иретинде Жер менен салыштыра турган болсок, Жердин радиусуна караганда 109 эсе чоң экен күндүн радиусу балдар. Эми балдар, ушул күндүн катмардык түзүлүшүнө дагы кайрылалы. Күндүн катмардык түзүлүшү кандай турат? Эмнелерден турат? Демек, эң биринчи эле бул күндүн эң ысык, температурасы эң жогорку аймагы күндүн ядросу. Экинчи болсо силер көрүп тургандай нурдануу аймагы деп аталат. Үчүнчү конвекция аймагы. Төртүнчү беттик агымдар. Бешинчи фотосфера. Алтынчы хромосфера. Жана жетинчи таажы нурлары. Мына фотосферадан баштап бул күндүн атмосферасы деп атайбыз муну. Башкача айтканда фотосфера, хромосфера жана таажы нурлары күндүн атмосферасына кирет. Азыр болсо балдар, мына ушул күндүн түзүлүшү жөнүндө жана анын ар бир катмарындагы жүрүп аткан процесстер жөнүндө кичине видео тасмабыз бар эле. Ушул видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Күн Жерге эң жакынкы аралыкта жайланышкан жылдыз. Ал Жер бетине жылуулук, жарык берип, биздин планетадагы жашоо тиричилигинин булагы болуп эсептелинет. Күн системасындагы борбордук жана эң чоң тело, анын массасы бардык планеталардын массасын бириктирип алгандагыдан да 750 эсе чоңдук кылат. Күндүн борборуна багытталган гравитациялык тартылуу күчүнүн аракетинин негизинде анын түпкү катмарында эбегейсиз чоң басым пайда болот. Күндүн бетинин температурасы 6000 градус Кельвин, борборунда болсо ал 10-15 миллион градуска чейин жетет. Биринчи күндүн ички борбордук бөлүгү ядро деп аталат. Мында басым жана температура өтө жогору болуп, термоядролук реакциялардын жүрүшүн камсыз кылат. Борборунун температурасы 10-15 миллион градус болгон ядродо суутек атомунун ядросу гелий атомунун ядросуна айлануу менен чоң энергия бөлүнүп чыгат. Бул аймак радиустун 1/3 аралыгына барабар. Экинчиден, нурдануу аймагы. Нурдануу аймагы борбордук бөлүгүнөн баштап күндүн радиусунун 1/3-нен 2/3 чейинки радиустук аралыкты ээлеп, электромагниттик нурдануунун жутулушунун жана нурланышынын натыйжасында энергия катмардан катмарга берилип сыртка чыгарылат. Мына ушул аймак күндүн жарыгынын табигый булагы болуп саналат. Үчүнчү, конвекция аймагы. Конвекция аймагы нурдануу аймагынын жогорку бөлүгүнөн баштап дээрлик күндүн көзгө көрүнгөн чегине чейин созулат. Конвекция аймагында ар кандай температурадагы плазмалык газдардын
айлануусу жана алмашуусу болуп турат. Андан кийинкиси күндүн атмосферасы. Күндүн атмосферасы түз эле конвекция аймагынан баштап күндүн көзгө көрүнгөн фотосферасынын чегинен да алыска кетет. Мына балдар. Демек күндүн түзүлүшү жана анын катмарлары кандай, эмнелерден турат экен деген жогорудагы видео тасмадан көрдүңөр. Деги эле ааламдагы толтура чексиз жылдыздардын бири болгон биздин күн жылдызыбыз кандай заттардан турат? Башкача айтканда, күн жылдызынын жалпы түзүлүшү кандай элементтерден турат? Мына ошону дагы карап көрөлү. Демек балдар, күн жалпысынан эң көп санда суутек элементинен турат, 70%. Андан соң 29% гелий элементинен турат. Ал эми калган башка элементтер 1% гана түзөт. Көрүп тургандай, күн жылдызы 70-тен ашык химиялык элементтен турат. Бирок ошонун басымдуу бөлүгү 70% суутектен, 29% гелийден, ал эми калган элементтер 1% башка элементтерди түзөт экен балдар. Эмне үчүн бул жерде суутек жана гелий көп? Демек силер жогоруда видео тасмадан көргөндөй, күндөгү ушунчалык зор энергия албетте термоядролук реакциянын негизинде кармалып турат. Ал эми термоядролук реакцияда бул жерде ушу суутек атомдору синтезделип гелий атомун пайда кылат. Мына ошондо бөлүнүп чыккан өтө зор энергия күндүн энергиясы болуп саналат дагы. Ал миллиарддаган жылдардан бери мынакей ушу жерди жана башка планеталарды жарык менен жылуулук менен камсыз кылып турат балдар. Ошондой эле күндүн бетинин температурасы 6000 градус Цельсийге барабар. Ал эми күндүн борборунун ядросунун температурасы 10-15 миллион градус Цельсийге чейин жетет. Мына ошол 10-15 миллион градус Цельсиялык температурада биз жогоруда айтып кеткендей термоядролук реакция ишке ашат. Деги эле жылдыздарды бул табигаттын эң чоң термоядролук реакторлору деп койсок болот. Ал жерде ар дайым суутек атому синтезделип, гелий атому алынып, ошол учурда бөлүнүп чыккан чоң энергия күндүн жана башка жылдыздардын жылуулугун, ушунчалык ысыктыгын кармап турат экен балдар. Канча миллиард жылдан бери. Борборунун тыгыздыгы 1,5 көбөйтүлгөн 10-5 килограмм метр кубка барабар. Ал эми ошол борборундагы басымды элестеткиле балдар. 2 көбөйтүлгөн 10-18 даражасындагы паскаль басымга барабар экен. Мынакей карагылачы. Бул өтө эле чоң басым болуп саналат. Мына бул башкача айтканда 2, андан кийин анын артында 18 нөлдү уласаңар, мына ошондой паскаль басымда болот экен күндүн түпкүрүндөгү борборундагы басым. Азыр болсо күндүн атмосферасына кайрылалы. Демек биз жогоруда айтпадыкпы, күндүн атмосферасы негизинен 3 катмарга бөлүнөт деп. Алар фотосфера, хромосфера жана күн таажысы деп. Мына ушул ар бир катмарга кыскача токтоло кетели. Күндүн атмосферасы биз жогоруда айтып кеткендей фотосфера, хромосфера жана күн таажысынан турат. Фотосферанын бийиктиги 100-300 километрди түзсө, хромосфераныкы 10-14 километрге барабар. Ал эми күн таажысыныкы болсо күндүн радиусунан чоң өлчөмдөргө чейин жетиши мүмкүн экен балдар. Эми биринчиден фотосферага кайрылалы. Демек, фотосфера күндүн жарыктанган сферасынын түздөн түз байкоого ыңгайлуу болгон бети. Фотосфера күн атмосферасынын төмөнкү катмарын түзүп, калыңдыгы 300-400 километрге жетет. Бизге жеткен жарык жана жылуулуктар күндүн түпкүрүнөн чыгып, фотосфера аркылуу бизге жеткирилет. Анын орточо тыгыздыгы 10-4 килограмм метр куб. 1 сантиметр куб өлчөмдөгү көлөмдө негизинен суутектен турган атомдордун саны 10-17 даражасына барабар. Фотосферанын температурасы силер көрүп тургандай анын тереңине кирген сайын жогорулай берип, орточо 6000 градус Кельвинге жакын. Анын эң жогорку катмарынын, башкача айтканда чегинин температурасы болгону 400 Кельвинге барабар болот балдар. Демек силер көрүп тургандай фотосферада биз гранул деп аталган ар кандай тактарды байкай алабыз. Гранулдардын диаметрлери 150-200 километрге чейин жетет. Ошондой эле тактардын диаметри 100-200 миң километрге чейин дагы жетиши мүмкүн балдар. Ал эми ошол тактардагы температура 4200 градус Цельсияден
төмөн болуп саналат экен да. Башкача айтканда күндүн башка жериндеги бетине караганда ал тактарда температура төмөн болгондуктан алар ошондой күңүрт болуп көрүнөт. Демек бул тактар күндүн ушу магниттик талаасынын эсебинен, башкача айтканда магнит талааларынын натыйжасында ушул тактардын пайда болушу байкалат экен балдар. Кыймылын байкоо менен, өзүнүн огунда айлануусунун кыймылын байкоо менен анын ар кайсы бөлүгү ар башкача ылдамдык менен айлана тургандыгы аныкталган. Бул демек эмнеден кабар берет? Албетте, күн бул газ шар түрүндө экендигинен кабар берет. Мисалга, экватору 25 суткада, же болбосо 23 күндө бир толук айлануу жасайт. Ал эми андан өйдөрөөк улам 26 күндө, 28 күндө, 31 күндө, уюлга жакын жери 35 күндө гана бир айлануу жасайт. Мына көргүлөчү. Демек, ушул күндүн сферасынын ар кайсы бөлүгү ар башка ылдамдык менен айланат экен балдар. Эми кийинки катмары хромосферага көңүл буралы. Хромосфера демек хромос түз деген грек сөзүнөн келип чыккан. Күн толук тутулган учурда жакшы байкалган күн атмосферасынын сырткы катмары. Хромосфера түздүү сфера дегенди түшүндүрүп, күн атмосферасынын фотосферасынын жогорку чеги 400 километрден 14.000 километрге чейин созулган күн айланасындагы мейкиндик. Күн атмосферасынын жогорку катмарында иондошуу процесси жүрүп, а дегенде аз, анан өтө тез өсө баштайт. Ушул хромосферадан биз жарылууларды байкай алабыз. Жана ошондой эле протуберанцтар деп аталгандай, атайын ушу жарылуудан чыккан күндүн заты күндүн магниттик талаасынын таасир астында кармалып тура алат. Мына ошолорду протуберанцтар деп аташат. Протуберанцтардын узундугу 100-200 миң километрге чейин жетиши мүмкүн. Туурасы 5000 километр. Демек, күндүн хромосферасынын температурасы 5000 градустан 20000 градус Цельсийге чейин жетиши мүмкүн экен балдар. Жана күндүн андан кийинки катмары болгон бул күн таажысы балдар. Күн таажысы дегенибиз эмне? Күн таажысы фотосферадан күн радиусунчалык өлчөмгө барабар болгон аралыктагы катмардан турат. Анын көрүнүшү күндүн толук тутулуу учурунда жакшы байкалат. Таажыга астрономдор күн тутулбаган учурда да хронограф деп аталган атайын деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгаштырылган көп күзгүлүү телескоптор аркылуу байкоо жүргүзө алышат. Таажынын формасы турактуу эмес. Анын өзгөрүшү күн бетиндеги тактардын санына байланыштуу болот. Күн бетинде тактардын саны көбөйгөндө таажынын формасы дээрлик тегерек болот. Тактардын саны азайганда болсо же алар такыр эле жок болгондо таажы күн экватору боюнча созулган абалда болот. Күн таажысын түзгөн бардык көрүнүштөрдүн бурчтук ылдамдыгы фотосферанын бурчтук ылдамдыгына барабар болгон айланышты жасайт. Таажылар жалпысынан асман мейкиндигинде алыска созулуп, күн дискасынын бир нече радиусун түзөт экен балдар. Күн бетинен бөлүнүп чыккан айрым плазмалар күндүн жогорку таажысы деп аталып, жер орбитасына чейин жетет. Жогорку таажы радиоастрономиялык методдор аркылуу аныкталып, анын өтө алыс аралыкка созулушу далилденген. Хромосферанын таажынын түзүлүштөрү спутниктердин орбиталык космос станцияларынын жардамы менен ультра кызгылт көк жана рентген нурларынан турары аныкталган. Демек, булар экватор боюнча созулган экен. Мына силер көрүп тургандай, күн толук тутулганда абдан жакшы байкалат бул таажылар. Демек, экватор боюнча созулуп, булар негизинен биз жогоруда айтып кеткендей, космос спутниктердин изилдөөлөрү боюнча булар негизинен булардын негизги нурдануулары ультра кызгылт көк жана рентген нурдануулардан турары аныкталды балдар. Эми ушул айтылгандарды төмөндөгү комментарийсиз видеодон көрүп, башкача айтканда ушул күндүн атмосферасындагы ар кандай жарылуулар, биз жогоруда айтып кеткендей протуберанцтар жана күн таажысы жөнүндө төмөндөгү видео тасманы көргүлө. Видео тасма эч кандай комментарийсиз эле. Демек, комментарийди биз жогоруда айтып кеттик. А силер болсо ошол күндүн атмосферасы боюнча тасманы көрүп, демек анын түзүлүшү жөнүндө маалымат аласыңар деген ойдобуз. Анда эмесе видео тасмага көңүл бурабыз.
Мына балдар, көрдүңөрбү? Демек, күндүн атмосферасында жүрүп аткан ар кандай кубулуштардагы өлчөмдөрдү байкадыңарбы? Демек, биз жогоруда айтып кеткендей, протуберанцтар, же болбосо күндүн жарылуулары жерден бир канча эсе чоң болгон чоң жарылуулар болуп турат экен балдар. Мына ошол жарылуулардагы күндүн заты чоң ылдамдык менен келип жерге жеткенде, жердин магниталаасына таасир этип, ошол учурда чоң ылдамдыктагы бөлүкчөлөр жердин атмосферасынын, башкача айтканда уюлдардагы атмосферада иондошуп, ошондо биз абдан кооз табияттын кубулушу, уюлдук жаркыроолорду көрө алат экенбиз балдар. Эми балдар, ушул күн жана жердеги тиричилик жөнүндө айта кетели. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, күндүн жерге же болбосо жердеги тиричиликке эч кандай деле таасири жок деп. Бирок бул айтылган туура эмес албетте. Күндүн активдүүлүгү, күндөгү болуп жаткан процесстер жерге түздөн түз таасирин тийгизет экен балдар. Күндөн бөлүнүп чыккан, жанагы чоң жарылууларда бөлүнүп чыккан заттар жерге келип жеткенде, жерде магниттик бороондорду пайда кылат. Ал эми магниттик бороондор албетте жан жаныбарлардын, адамдардын организмине өзүнүн терс таасирин тийгизбей койбойт. Күндөгү негизги активдүүлүк 11 жылдык цикл деп аталган цикл менен кайталанып турат. Башкача айтканда, 11 жылда бир күндүн активдүүлүгү күчөйт. Активдүүлүгү күчөгөн маалда биз жогоруда айтып кеткендей, күндөгү тактар дагы көбөйүп, ошол учурда жерде магниттик бороондор көп болот. Жерде жашаган адамдардын көпчүлүк учурда нерв оорусу менен ооругандар, мисалы кан басымы өзгөрүү менен жабыркагандар, көптөгөн ыңгайсыздыктар туулуп, алардын организми үчүн коркунучтар жаралышы дагы мүмкүн. Ошондуктан демек, албетте күндүн активдүүлүгү жердеги жашоо тиричилик үчүн чоң таасири бар экен деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал эми ушуну менен күн деген андан ары кандай болот? Башкача айтканда, күндүн эволюциясы кандай болот деп окумуштуулар өздөрүнө суроо беришип, анын үстүндө ар кандай модельдерди түзүп, демек күндүн канча миллиард жыл дагы ушундай абалда туруп, андан кийин ар бир эле жылдыздын эволюциясында өзүнүн жашоосун токтотот деген дагы өзүнчө теориялар бар. Азыр болсо ушул күндүн эволюциясы жөнүндө видео тасмага көңүл буралы дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анда эмесе видео тасмага көңүл бурам. Бардык жылдыздардай эле күн гиганттык термоядролук реактор болуп саналат. Жылдыздардын ичиндеги термоядролук реактор ааламда кеңири таралган элемент суутек менен иштейт. Бул реакцияда суутектин атомунун ядросу реакцияга кирип, гелийдин атомун пайда кылып турат. Бул учурда чоң энергия бөлүнүп чыгат. Качан суутектин баары гелийге айланган учурда жылдыз гелий элементинин көмүртек элементине айланышынын эсебинен күйүп турат. Ал эми биздин күнгө окшогон жылдыздарда гелий көмүртекке айлана баштаганда, ал жылдыздын жашоосу бүтө баштайт дегенди түшүнөт. Биздин күн үчүн бул убакыт аралыгы дагы 5 миллиард жылдан кийин болот. Ошол учурда гравитациялык күч жылдыздын ядросун кыса баштайт. Жылдыздын жогорку катмарлары болсо сыртты көздөй түртүлүп чыга баштайт. Мындай учурда күн кызыл гигант деп аталган гиганттык газ шаарына айланат. Күндүн сырткы катмары чоңоюп баратканда, анын ядросу тескерисинче гравитациялык күчтүн таасиринен кысылып олтурат да, ак карлик деп аталган өтө ысык тыгыз, өлчөмү боюнча жер өлчөмүнө барабар болгон жылдызга айланат. Ошентип күн системасында жашоо токтойт. Бара-бара күндү курчаган газ жок болуп, ал эми ак карлик дагы 1 миллиард жылдарга чейин. Мына балдар, силер көргөндөй, албетте күн дагы башка жылдыздардай эле өзүнүн жашоосун өнүктүрүп, өстүрүп отуруп, акыры жашоосунун акырында ак карлик жылдызына айланарын көрдүңөр. Башкача айтканда, бул эмне дегенди түшүндүрөт. Демек, күндүн дагы өзүнүн эволюциясы, өзүнүн жашоосу бар. Бирок астрономдордун, астрофизиктердин эсептөөлөрү боюнча бул убакытка чейин дагы 5 миллиард жыл бар дейт. 5 миллиард жылдан кийин албетте
күн силер көргөндөй биринчи чоң кызыл гигант жылдызына айланып, андан кийин кайра кысылып отуруп ак карлик жылдызына айлана тургандыгын көрдүңөр. Ушундай болсо дагы, албетте, бул убакытка чейин жердеги жашоочулар башка планеталарды колониялаштырып, башка планеталарга көчүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү жетет деген ишенимдерибиз менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайлы. Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен күндүн түзүлүшү жана андагы физикалык процесстер менен тааныштык, күндүн химиялык курамына көңүл бурдук жана күндүн эволюциясы жөнүндө дагы сөз кылдык. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.